Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Халва шоу теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жананын алпаруучусу мен Сезим Имамадеева. Көңүл ачуучу интеллектуалдык теледолбоорубузду тосуп алыңыздар. Жана бүгүн биздин эфир өзгөчө болот деп сиздерге сөзсүз мен убада бере аламын. Анткени биздин конокторубуз дагы бүгүн аябай көп кырдуу таланттарга ээ инсандар олтурат. Жана бул адамдар менен сиздерди тааныштырып кетейин. Оң тарабымда Дастан Кубанычбеков, ырчы мырзабыз. Кол чабуулар, Дастан. Кош келиңиз. Биринчи эле суроо сизге узаткым келип жатат. Сиздин акыркы чыгармаларыңыз 2022 жылда биз көрдүк. Жаңы жылда 23 жылда сиздин чыгармаларыңызга ээ болобузбу? Кандай жаңылыктар менен бизге келип олтурасыз? Саламатсыздарбы? Буюрса чыгармалар жаздырып атабыз. 2 чыгарма бар. Ошону ушул майдын ичинде чыгарам, Кудай буюрса. Ушуну көрүп аласыздар. Эмне менен байланыштуу? Кандайдыр бир темага байланыштуу? Албетте сүйүү жөнүндө. Сүйүү жөнүндө. Биринчиси болсо майда деген чыгарма. Экинчиси тоже сүйүү жөнүндө ал дагы. Өздүк тажрыйбаңызда туш болгон сүйүү жөнүндө. Бул айтса болот ошондой. Май айында эмесе Дастан Кубанычевдин биз чыгармаларына ээ болот экенбиз. Жана бүгүнкү биздин теледолбоорубуздун алкагында Дастан мырзаны командалашы менен таанышып кетели. Клара Оролбекова, ырчы айымыбыз. Кош келиңиз, Клара. Клара айымыбызды биз социалдык тармактарда кавер аткаруучу катары жакшы билебиз. Жана кавер рыногунда Клара айым атаандаштык аябай көп болууда. Жана дал ушул атаандаштыктын ортосунда канчалык адаттагыдай салттуу эмес башка чыгармаларды аткарыппы же кандайдыр бир өзгөчө үн мененби, кантип эң негизгиси кавер рыногунда өзгөчөлүккө ээ болсо болот? Элдин талабына ылайыктуу чыгармаларды да эле эл көтөрүп кетет десем болот да. Мисалы, сөзсүз эле башка улуттун ырынырдап, мынтип бирок өзүңүз стилиңди тапсаң дагы эл өзү көтөрөт. Учурда кайсыл каверлердин үстүндө иштешип жатасыз? Учурда кыргыз чыгармаларымга басым жасайм. Боюнча акыркы чыгарган чыгарма Сездирбей мен чын сүйөмдү айтыладым деген бир чыгарма бар. Ошону акыркы жолу иштеп чыктым. Эми буюрса дагы алдыда бир кавер жаздырып жатам. Чет өлкөлүк чыгармаларды кавер катары аткаруу пландарда барбы? Буюрса. Буюрса болот экен. Эмесе биз биринчи командабыз менен таанышып кеттик. Жана Дастан, Клара команданын аталышы менен бөлүшүңүздөрчү. Биздин команданын аты Сити. Сити, эмне себептен Сити болуп калды? Могул жакта картина турат да, Бишкектин эмеси картинасы. Ошону карап эле. Жок, арабызда эмне тургандыгын, анан Сити болуп калды десек болот. Эмесе Сити командасы менен учурда биз тааныштык. Азыр болсо тең тайлашуучулар менен таанышууга убакыт келди. Сол тарабында Адилет Арстанбеков, алпаруучу. Кош келиңиз, Адилет. Саламатсыздарбы. Адилет, сиздин Instagram баракчаңызды байкадык, аябай жакшы сөздөрдү, өздүк ушундай ой пикирлериңизди жазат экенсиз. Жана дал ушул сөздөр мага аябай жакты. Менин ишимде мен адаттагыдай салттуу алып барууга эмес, бул жерде жана азыр деген сезимге басым жасайм деп айттырсыз. Орусча айтканда здесь и сейчас деп айтып коюшат эмеспи? Бул жерде жана азыр деп. Дал ушул сөздөр эмнени билдирет? Бул сөздөр мен кесибим боюнча абдан немеде, кантип айтып кетсем, ар кандай заказдар болот. Бардык заказдар бир пландай эч качан өтпөйт. Шаблондо өтпөйт. Ошон үчүн мен айтып кетем, мени чакырсаңыздар, ошол той болобу, же тимбилдинг болобу, же туулган күн болобу, ошол убакта бардыгын кошуп ойнойм да. Бардыгын билип, таанышып, сезип, кандай шуткалар жакшы болот, эмне болот, ошону түшүнүп, ошол жакта иштейм да мен. Эң сонун. Бул дагы нерсеге өзгөчө тажрыйба керек деп айта аламын, азаматсыз. Жана бүгүн сиз менен командалаш айым менен таанышып кетели. Барчин Казакбаева, модель, вице-мисс Кыргызстан жана вице-мисс International Beauty 2022. Кош келиңиз, Барчин. Биздин билишибиз боюнча Барчин айым учурда Лондон өлкөсүндө көп убакыт бою сиз иштеп келдиңиз. Жана ошо бир нече убакыт бою чет өлкөдө иштеп келгени сизге да көп тажрыйба берди деп мен ойлонуп жатамын. Жана айта кетиңизчи, ал жактагы сұлулук сферасында өзгөчөлүктөр менен бөлүшүп кетиңизчи. Кыргызстан менен айырмасы канчалык зор экен?
азыр мен билген лайфхактарымдын баарын берейин. Ал жакта көбүнчө Instagram, бизде дагы келиптир, Instagramдан иштешет. Мен акта студент болуп жүрдүм башында, бирок эми студент, аны иштейсиң, part time деп аталат, визанын аты. Анан көп иштенген жокмун, бирок көрөйүн деп Instagram жазып койдум. Эми сүрөттөрүм коюп, хэштег бүтүп барын. Анан учурда бир жума ушундай ичинде жазып башташты фотографтар. Барсаң, агентствого контракт кыласың, бирок мен жаса албайт болчумун, студент. Ошого мен Instagramдан эле. Анан кыздар, Азиат Face, аябай эме көбүнчө мен бетимде там эмне коет, экзотик, көбүнчө Европа биякта актар деп, бизде эмет көп. Европалык кыздар эметишет, көбүнчө популярдуу. Аякта болсо азиатка. Азиатка аябай кызыктуу, көбүнчө мындай косметический компаниялар бетиңде. Бет жүзүң ушундай. Эң сонун, эмесе сизге дагы сунуш түшүптүр десек болот, Эң сонун. Эмесе биз учурда Барчин айым менен жана Адилет мырза менен таанышып кеттик. Сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Сиздин командабыз аталышы AB Production. AB Production, Адилет жана Барчин Production менен учурда тааныштык. Сиздер байкагандай эле AB Production жана City командаларынын ортосунда учурда биздин таймашыбыз болмокчу. Оюнубуздун алкагында 6 биз оюнду ойномокчубуз жана ар бир оюндарды сиздерге алардын астында түшүндүрүп кетебиз. Жана ар бир командага мен азыр сырды ачкым келип жатат. Эгерде сиздер уткуңуздар келсе, сиздер сергек сезимдерине ээ болушуңуздар керек. Бул сергек сезимдерин сиз Nitro Fresh'терден ала аласыздар. Nitro Fresh'ти тосуп алыңыздар, сергиткен, газдалган суусундугубузду жана бүгүн биздин теледолбоорубуздун алкагында 3 жаңы жаркын даамдарды байкай алабыз. Бул апельсин, классика, манго, копунай жана бул суусундук энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Биз болсо дал ушул курамындагы витаминдерге, комплекстерге ээ болгон суусундукту ууртап туруп эфирибизди баштамакчыбыз. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Бул оюндун негизги маңызы фейк кабар менен реалдуу жаңылыктын айырмасын аныктоо болуп саналат. Ар бир командага биз 3 жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Бул дүйнө жүзүнөн алынган жаңылыктар жана сиздерге аларды окуп кетип 20 секунд ойлонууга убакыт берет командалаш менен жана бул кабар фейкпи же фейк эмеспи табышыңыздар керек. Ким көп жаңылыкты туура тапкан команда 1 халва балга ээ болот. Даярбыз. Бул ким ачып берет? AB Production же City командасыбы? Биринчи баштаган мутат да. Билбейм, бул сиздерден көз каранды. Баштайбыз да. Макулсуздарбы? City командасы. AB Production бул оюнду ачып беребиз деп бардык оюнду колго алды. Эмесе AB Production сиздер үчүн биринчи жаңылык. Air France авиакомпаниясынын учкучтары учуу маалында учактын кабинасында мушташа кетишкен. Ойлонуңуздар. Кантип? Фейк болушу мүмкүн. Air France авиакомпаниянын пилоттору учуу маалында учактын кабинасында мушташа. Аякта Air France эконом эмес, эмерак мындай, как сказать, деңгээли эмерак. Аякта бесплатный по алкоголь бар, ким билет. Барчын туралы жакшы билет. Кет барсаң. Шопур деп коюнду. Элестет. Пилоттор. Ооба. Алар ичүүгө мүмкүн эмес да. Автопилот бар да. Автопилот коюп чабышып кетишти дейсиңби? Макул. Туура. Фейк. Экөөңүздөр тең азыр башка жоопторду бериңиздер. Бир гана жоопту кабыл алам. Чындык же жалган? Макул кетти.
Фейк. фейк деп ойлоп жатасыздар. Эмесе мен учурда фейк деген жоопту кабыл алдым, бирок бул чындык болчу. Мен болсо бул тууралуу маалымат берип кетейин. Француздук Трибуна гезитинин жазганына ылайыгында караганда, дал ушул гезиттин эки учкуч абада көтөрүлгөндөн кийин көп узабай урушуп кетиштир. Бири экинчисине соккудагы жептир десек болот. Бири-бирин согуп баштап, анан жакалашкан. Учуунун экипажы кийлигишип, экипаждын бир мүчөсү учкучтар менен бирге учууну каалаган ушу бөлүгүнүн кабинасында 7 киши отуруптур да, ушул учкучтар урушуп кетпесин деп да, ушундай окуялар дагы болот экен. Биз болсо тилекке каршы сиздерге балл бере албайбыз. Кезекте болсо Сити командасына беребиз. Венгрияда Сити командасы угабыз. Сиздер үчүн жаңылык. Венгрияда мүрзө казуу боюнча чемпионат өттү. Бул жаңылык чындыкпы же жаңылык? Венгрияда мүрзө казуу боюнчабы? Биздики фейк эмес болсо элестет. Биздики так, жок. Негизи чындык болуш керек деп ойлоп атам да, анткени бирок жок. Отур. Сен кандай ойлойсуң? Венгрияда согуш болбойт да, вроде Венгрияда. Мен билбейм. Если согуш болсо, может 3-чү дүйнө жүзү Венгрияда болгондо. так. Сиз Азет менен сүйлөшпөй Клара. Сен кандай ойлойсуң? Фейк деп ойлодум. Фейкпи? Кайсыл жоопту кабыл алайын? Может чындык болуп чыгар. Чындык го деп атам да. Или фейкпи? Давай. Давайте фейк. Фейк деген жоопту кабыл аламын. Эмесе Венгрияда мүрзө казуу боюнча чындыгында эле чемпионат өткөн. Жана бул тууралуу сиздерге айта кетейин, Венгриянын дал Секеш Фехаварында мүрзө казуу боюнча чемпионат өткөн. Шаар көрүстөнүндө өткөн мелдеште 18 команда катышкан. Ар бир команданын өзүнүн мамилеси жана чечимдери бар болчу. 1 сааттын ичинде казуу жана 1 метрден ашык тереңдикке бир нече адамдын болушуна жол бербөө гана маанилүү болчу. Иштин ылдамдыгы, тактыгы, сырткы көрүнүш кесипкөй калыстар тарабынан дагы бул жакта билдиришкен жана бааланган десек болот. Жеңүүчүлөр сыйлык менен сыйланышты. Болжол менен $200 десек болот. Да ушундай адаттан тыш конкурстар өтөт экен дүйнө жүзүндө. Биз болсо кезекти дароо эле AB Production командасына беребиз. Сиздер үчүн жаңылык. Казакстандык ишкер өзүнө киттин баласын сатып алган. Киттин баласын тоолган. Киттин баласы. Мындан башка дагы барбы эме? Доп информация. Жок. Ушул эле. Ушул эле. Эмне үчүн киттин баласын сатып алат? Амбреден духи жасайт. Дагы эмне үчүн? Амбреден. Лондонда эмелерди зоопарктан сатып алса болот, багасын. Казакстанды атат. Балким байдыр. Акчасы көптүр. Казакстандабы же казакстандыкпы? Казакстандык ишкер. Казакстандык. Бирок Казакстанда окуя. Аны билбейм мен. Ошо зоопаркта мисалы үчүн Лондондо сатып алсаң болот, анан багасынан. Казакстан бардыгы эле ошондой го. Мен Бүт бар эле да. Келестет. Болушу мүмкүн, фейк эмес деп ойлойм. Биз Кайсыдан кабыл алайын? Фейк эмес, Фейк туура. эмес, чындык деп учурда AB Production айта кетти. Казакстандык ишкер өзүнө киттин баласын сатып алган деген жаңылыкты мен айта кеттим. Жана бул фейк жаңылык. Эмне себептен? Анткени киттер өтө сейрек кездешүүчү жада калса коргоодо азыркы учурда турган жаныбарлардын бири. Ошондуктан алардын бирин сатып алуу мүмкүн эмес. Эч жерде дүйнө жүзү боюнча сиз китти сатып ала албайсыз. Жана мындай жаныбарды деңизде гана кармай алсаңыз болот. Мен оюмча туп-туура казак отурат да мен кит сатып алгам деп. Сиз да ошол нерсени элестеттиңиз окшойт, Адлет Мырза. Кезекти биз учурда Сити командасын беребиз. Сити командасы сиздер үчүн жаңылык. Туркиянын тургуну шамалдан чоң кол чатыр менен учуп кеткен. Болушу мүмкүн. Анткени бизде деле көлдөн учуп кетишет антипчи. Болушу мүмкүн. Ойлонбостон чындыкты эле жатасыз. Кларайым? Мен дагы болушу мүмкүн деп атам. Бирок Турцияда шамал болобу негизи? Ошол вопроста. Турцияда шамал болот аякта, болуш керек.
Кайсыл жоопту кабыл алам? болгон окуя. Балам. Чындык деген жоопту Чындык. кабыл алдым. Туркиянын тургуну шамалдан чоң кол чатыр менен учуп кеткен. Жооп чындык. Азаматсыздар. Туркияда болгон катуу шамалдан улам эркек киши чоң кол чатырды кармап турган учурда учуп кетпесин деп кармап туруп аракет кылып жана күтүүсүз жерден учуп кеткен. Ал түштүгүндөгү Кадирлий шаарындагы базарда кыймылдап жаткан кол чатырдын токтотууга аракет кылып, жал күтүүсүздөн Мэри Поппинсте учуп кетти деп айта алабыз. Сиздерге бир халва балл берилет. Кезекте болсо биз AB Production командасына AB Production Катуураак ойлонор. сиздер үчүн мен азыр акыркы жаңылыкты окуп кетемин. Казакстандын борборун Түркистанга көчүрүү чечими кабыл алган. Дагы бир жолу казактар. Казакстанга кайрадан кайтып келдик. Адлет мырза, сиздин Казакстандын суранышыңыз боюнча. Казакстандын борборун Түркистанга көчүрүү чечими кабыл алган. Фейк. Фейк, ооба. Фейк жаман. деп катуу ойлондук. Фейк, Фейк. ооба. Кайсы жооп? Фейк болбой калса элестетип эле. Фейк. Мен Казакстан борборго кайра кетмей элем. Мен билбейм. Казакстан ичинден жылса болот. Анан Ошо да эле Түркистанга. Кайсы жоопту кабыл алайын? Фейк эмес. фейк. Фейк маком. Фейк деген жоопту кабыл аламын. Жооп. WhatsApp'та Казакстандын борборун Түркистанга көчүрүү тууралуу видео таралып жатат. Учурда дагы биз байкай алабыз. Бул идеяны президент Касым Жомарт Токаев сунуштап, парламенттин депутаттары бир добуштан колдонушкан жана колдошкон деген учурда маалымат таралууда. Расмий түрдө көчүрүү 2024-жылдын январында жарыяланат. Чынында мунун баары жасалма, фейк албетте. Казакстан Республикасынын президентинин расмий сайтында да бул алардын борбору Түркистанга көчүрүү тууралуу эч маалымат жок. Фейк эмес. Дал фейк, азаматсыздар, сиздер үчүн бир халва балл, эмесе сиздер үчүн акыркы жаңылык. Сити командасы акыркы жаңылыкты угуп кетиңиздер. Уйдун тезеги Эстонияда аба каттамдарына коркунуч жаратууда. Эстонияда. Уйдун тезеги. Тезеги, ооба. Да, уйдун тезеги. Уйдун тезегинен элдер эмне кылышат? Газ чыгарышат да. Может, учкучтарына дедиңизби? Аба каттамдарына. Ооба, жаратышы коркунуч мүмкүн. Жаратууда. Да. Кайсы Анткени жооп? газ чыгарышат да, вроде мен оюмча. Туура эле болуш керек. Клара айым менен. Клара. Сен кандай ойлойсуң? Сиз өзүңүз жооп берип атасыз мага. Кларин башында Эстония. Мен оюмча туура эле болуш керек. Эстонияда уй бар. Жок, анткени ал газ чыгарат да тезектен, по-моему. Фейк эмес. Туура Фейк эле болуш эмес, керек да. чындык деген жоопту кабыл алам. Ооба. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Жооп. Эстониянын Рухну аралы менен аба байланышы уйлардын айынан өзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бул чындык, азаматсыздар. Чакой, Клара. Эмесе бул тууралуу да маалымат берип кетейин. Коркунуч учуп конуу тилкелерине жол салынган ушу жаныбарлардын өздөрү эле эмес, уйдун кыгы да болуп саналат. Кык учактын физикалык касиеттерин өзгөртөт жана жылуу мезгилде шассидин ушул жерге жабышуусун начарлатат экен. Эксперимент ушул тормоздук системага кирип, жанага зыян келтирет. Да ушундай маалыматка ээ болдук, азаматсыздар. Биз болсо фейк же фейк эмес оюнун жыйынтыктайбыз. Учурда AB Production бир жаңылыкты туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар City командасы 2 жаңылыкты туура тапты. Бир халва балды биз учурда City командасына беребиз. 1-0. Мен болсо AB Production'га айта кетейин. Шамданыңыздар. Биз болсо учурда алло, сен кайдасың оюнуна өтмөкчүбүз.
Экинчи оюнубуз Алло сен кайдасың деп аталат. Бул оюнда командада 2 киши тең толугу менен катышмакчы жана бири экинчисинен Алло сен кайдасың деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон жерлерди атабастан дал ушул локацияларды башкача илинчектер менен жада калса синонимдер менен түшүндүрүп берсе болот. Эң негизгиси ал локацияны атабаш керек. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет жана сиздер байкагандай эле бул оюнду City командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Эмесе City командасы сиздерге 1,5 мүнөт убакыт берилет. Убакыт кетти. Клара, сурап коюңуз. Алло сен кайдасың? Мен эс алып жүрөм. Жайлоо. Жок, көлдө болот да. Кол менен көргөзбөйбүз. Жайдын күнү же, может. Что-то таппай окшойт, кийинкиси кетти. Кийинкисин сурано да. Мен ошо как раз айткансың да жаңы элечи, мен эс алып жүрөм тоже бул өйдө жакта, өйдө жакка чыгып Кол келебиз. менен көргөзбөйбүз. Кара көл. Жок. Айткансың да? Ысык көл. Жок. Өйдө жакта, өйдөдө да, ал бийикте. Жайлоо. Тоо. То, молодец, кийинкиси. Мен ойноп Кол атам менен компьютер. көргөзбөйбүз, мен кабыл албай коем. Компьютер ойноп атам. Компьютер ойнотом? Ошол Оюн. орусчасы, ошол жайда ойной турчу жай компьютер менен отуруп ойнойсуң. Башканы көрсөтчү. Кийинкиси кетти. Кийинкисин сурано да. Сурап коюңуз. Мен Алло сен кайдасың? душка түшүп атам. Душтун ичинде эмне бар? Душтун ичинде? Ооба, душтун ичинде эмне бар? Ванна. Молодец, кийинкиси. Азаматсыз. Мен бөлмөдөмүн. Бир эме ичиндемин да. Бөлмөнүн ичинде? Ооба. Ошонун орусчасы. Башканы онтурбуз. Кийинкиси кетти. Мен четки жердемин. Чет өлкөдө. Жок. Бишкектен чыккандан кийин эмне айыл бар? Жер бар? Чүй? Еще? Токмок. Жок. Токмок эмес, бияк жакта. Сокулук молодец, кийинкиси. Азаматсыз. Сурап коюңуз, Клара. Айтыр, варианттарды айтып коюп турсуң. Бүттү. Азаматсыздар, биринчи жеңил сөздөрдү таап алганга мүмкүнчүлүк болбой калды деп айта аламын. Кларайым, биз болсо кезекти учурда AB Production командасына бермекчибиз. Бир жарым мүнөт сиздерге берилет. Убакыт кетти. Алло сен кайдасың деп сурап коюңуз. Алло сен кайдасың? Мен ырдап жүрөм. Сцена. Каяктамын. Сцена. Жок. Концерт. Каякта ырдайт. Сценада Жок, ырдайт? мына Мюнхен паб бар, ал жакта ичимдик ичет. Бар? Дагы. Давай башка. Каякта ырдайт. Каякта ырдайт. Ойлонсоң? Сцена, микрофон, Дагы. Ошо сцена, микрофон дагы ошонун баардыгы каякта бар. сахна. Сахна дагы. Следующий Кийинкисин сурано да. Мен Илон Маскмын. Ошо Илон Маск каяка учуп кетти. Луна. Дагы. Космос. Азаматсыз. Мен ооруп калдым. Ооруп калгандан кийин мен ошол жака барам. Каяка барам? Больница. Дагы. Поликлиника. Дагы. Врач, доктор. Ойлон. Мен Кровать, постель. Бул бир нерсени алам да. Аптека. Жок, ошол крышасы менен. Да, Кеттик. Алатоодо эмне бар? Биздин ресторан Площадь. Алатоодо бар. Алатуда. Давай следующий, что-то. Жок, ошо ресторан Алатоодун ичинде бир нерсе бар. Эмне бар? Меню, ресторан, официант. Эмкиси кетти. Сурано да. Эң чоң тоо. Эверест. Азаматсыз. Кеттик. Эмкиси Кийинкиси. түшүнбөйм. Убакыт бүттү. Түшүндүрүүгө жетишпей калдык. Космос сөзүн таптыңыз, дарыкана, аптека сөзүн таптыңыз. Жана 4-чү сөздү Адлет Мырзаева жакшы түшүндүрөйүн деди эле, аквапарк сөзү болчу. Чөлдө өтүп кеттик жана акыркы училище сөзүн түшүндүрүүгө жетишпей калдык. Биз болсо Алло сен кайдасың оюнун жыйынтыктайлы жана Эверест таптыңыз, азаматсыз. Бул оюндун алкагында ар бир команда тең 3 сөздүн туура тапты. Жыйынтыктаганда 2-1, бирок алдыда City командасы келе жатат. Эмесе кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Кийинки оюнубузга өтөлү. Аталышы Алло доске. Суу соңду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh Team жемишке каныккан даамы шыктандыруу.
жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүн сез. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Алло доске оюну адаттагыдай эле биздин катышуучуларга биринчи кезекте ишенимдүү дос, экинчи кезекте уюлдук телефон керек болмокчу. Катышуучулардын бири өзүнүн досуна чалып жана суроону бермекчи. Ал суроо биздин сыналгыда пайда болот. Сүйлөшүүгө 30 секунд убакыт берилет. Суроонун сөзсүз түрдө варианттары бар болот. Эң негизгиси досуңуздар кайсыл жоопту кайтарса, ошол жоопту биз кабыл алабыз. Жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жок жана кызыктуу милдеттердин бири бул жакта эрежелердин бири албетте командалаштын тең тайлашуучулар дал достун биринчи тамгасын бербекчи. Бири-бириңиздерге тамгаларды бересиздер. City командасы AB Production кайсыл тамганы бересиздер? А дейли, А. А тамгасы берилди. Эмесе AB Production City командасына? Аз ойлонуп көрөлү. AB болсо М тамгасы. Эмесе М тамгасы сиздерге берилди. Бул оюнду биринчиден болуп AB Production командасы ачып бермекчи. А тамгасы сиздерге берилди. Кимге чаласыздар? Кимиңиздер чаласыздар? Байкасам телефонду Барчын даярдап коюптур. Албетте телефонду алып, достордун арасынан А тамгасынан кишини, жакшы досуңузду тандасаңыз болот. Кимге чаласыз Барчын? Жакшы эмес киши акылдуу. Акылдуураак бересиз. Акылдуураак досту тандаш керек деп Барчын айым айтып жатат. Да. Эмесе досуңуз чын эле акылдуу экен, биз билип алабыз азыр. Адилет деген досум бар. Адилет деген адамга чалды. Адилет. Адилеттин бардыгы акылдуу. КВН ойноп жүргөн ошол билиш керек деп ойлойм да. Сиз дагы КВН ойнодуңуз. Мен да чоң ойноп жүрчүк, ошол КВНден досум. Аякта эми туура жооп бербесине жок дегенде күлкүм эчте болот. Чалып көрөбүз. Адилет мырза телефонду алгандан кийин убакыт кетет, анан сыналгыда суроо кетет. 30 секунд дедиңиз. 30 секунд берилет. Адилет алабы? Алло. Ох. Алло, Адилет, кандайсың? Мен Халва шоудомун. Мен азыр бир жооп берем. Бир суроо берем. Сен мага ошонун жоопун бересиң. Ага, отам. Так. Кайсы жаныбардын кареги тик бурчтуу? Тик бурчтуу. Мен азыр варианттарды берем. Акула, осьминог, андатра. Кайсы жаныбардын кареги тик бурчтуу? Тик бурчтуу. Акула, кареги, осьминог, андатра. Вакытта бир жоопту. Вариант 4 Медина де. И анан вариант айтып убакыт кетип атат досум. Үчүнчү, по-моему, андатра. Билбейм. Кабыл алабыз. Учурда Адилет мырза андатра деп үчүнчү вариантты тандады. Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Акула деп ойлойсуз. Адилет? Менин оюм боюнча Сиз Адилет менен акылсызбы? акула болушу мүмкүн. Акула. Тең тайлашуучулар балким берет туура жоопту. Акула эле болуш керек. Акула деп ойлоп жатасыздар. Может быть. Сиз да ошентип ойлоп жатасыз. Туура жооп бул осьминог болчу. Осьминогдун тик бурчтуу кареги бар жана ал бардык 340 градусту көрсөтөт. Адамдарда 190 градус гана бар. Эгерде сиздер билбесеңиздер, осьминогдун 340 градуска чейин ал бардыгын көрө алат экен. Дилекке каршы Адилетке үмүт берип коюп, бирок туура жооп кайтарылган жок. Биз болсо кезекти тең тайлашуучуларга City командасына беребиз. Кимиңиздер чаласыздар? Сиздерге М тамгасы берилген. Кимге чаласыз? Мурат деген группалаш балам бар, ошого чалайын, дос балама. Алло, ассаламу алейкум. Суроо кетти. Муке, мен сага бир суроо берем азырчы. Ошол суроого жооп берип койчу, варианттары мен айтам да сага. Үлүл канча убакыт уктай алат? Биринчиси жарым саат,
Б'si 1 жыл, ой, жарым жыл, жарым жыл, 1 жыл, 3 жыл, жарым саат деп тұрмын ғой. Жарым жыл, 1 жыл, 3 жыл. Кайра суроону окутам. Үлүл канча убакыт уктай алат? Так, жарым жыл, 1 жыл, 3 жыл. 3 жыл. Ооба. Жарым жыл ғой дейм. Жарым жыл, Все, хорошо. Давай. Дастан туура жоопту билесизби? Үлүл канча убакыт уктай алат? Билбей кеткенмин, может, жарым жыл болуш керек. Үлүлдү көрдүңүз беле? Көргөм, бирок жок. Үлүл көп укташы мүмкүн. 1 жыл болушу мүмкүн да. Мен оюмча 1 жыл. Үлүл деген ким айтып койгулачы. Улитка. Үлүл орусча айтканда улитка деп коюшат. Улитка, ооба. 1 1 жыл жыл. болушу мүмкүн. 1 жыл же 3 жыл да. Учурда Менимче жарым жыл кышында. Мен оюмча да. Кышында. Анан кийин деп ойлойм да. сиздин достуңуздун атын дагы бир жолу айтып кетесизби? Мурат. Muratка чалдык учурда жана Мурат жарым жыл деген жоопту бизге кайтарды. Үлүл канча убакыт уктай алат деген суроо берилди Алодоски ойдун окагында жана биз Мураттын гана жообун кабыл алабыз. Ал А вариантын жарым жыл деген жоопту бизге кайтарды жана туура жоопту угуп коелу. Үлүл 3 жыл катары менен уктай алат. Эмесе Мурат туура таап алган жок, бирок биздин катышуучуларга бул жакшы маалымат боло алат. Ошондуктан жаттап калыңыздар. Мурат, эгерде сиз бизди көрүп калсаңыз, сиз дагы сөзсүз түрдө жаттаңыз. Сизге ысык салам биз жолдойбуз. Жана Алодоски барчыдайым. Рахмат, Сити командасы дагы бал албай калды деп жатат. Алодоски оюнунун акырында бир дагы команда тилекке каршы балдарды алган жок. Анткени достор туура жоопту кайтарган жок. Эмесе биздин жыйынтыгыбыз ошол эле ойдон калууда. 2-1 алдыда Сити командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнга өтмөкчүбүз. Жаныбарлар менен байланыштуу жаныбарларды тап деп аталат оюнубуз. Жаныбарларды тап деп аталат биздин оюнубуз. Бул оюнда эки команданын катышуучуларды үндүн жана дабыштар кайсы жаныбарларга ээ экендигин табышы керек. Иретүү боюнча биз 5 жаныбардын үнүн укмакчыбыз жана сиздер байкагандай эле ар бир команданын өз баскычы бар. Мисалы биздин чыгармачылык топто өрчү Айым жана Мырзабызда ксилофон турат. Сол тарабыбызда Барчын менен Адилетте дал ушундай сүйкүмдүү доңуз деп айта аламын. Эмесе дал ушул жаныбарлардын жана биз аспаптардын үнүн угуп алдык. Эгерде жаныбар тапсаңыздар, биринчи кезекте басып туруп жана жаныбарлардын аталышын бизге айтасыздар. Түшүнүктүү, Түшүнүктүү. Эмесе ирети боюнча биз биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Жылан. Жооп туура эмес. Жарганат. Жок, жооп туура эмес. Чегиртке. Азаматсыз чегиртке туура жооп. Биз байкай алабыз сыналгыдан. Айтып тура билсең. Кезекти экинчи жаныбарга берели. Чочко. Биринчиден бул командабызды. Чочко. Жооп туура эмес. Не ойлойсуң? Жок, токтонобуз. Бул команда басып туруп анан айта элек. Айт. Коңуз деп ойлойм. Жок, коңуз эмес. Айт. Крокодил. Крокодил дагы эмес. Келиңиздер. Айтсам болобу? Айтыңыз. Аждар дейм. Неме? Лев. Арстан эмес. Келиңиздер. Үндү дагы бир жолу угалы. Жакшылап угабыз. Ат. Ат эмес. Барбы тең тайлашуучуларга мен жардам берейин. Iyi, Фактылар тууралуу айтайын. Төөлөр тукумундагы ача туяктуулар түрү. Кадимки төөдөн кичине жана өркөчү чоң. Бийиктиги 140 сантиметр, салмагы 80-110 килограмм болушу мүмкүн. Жүнү ичке, узун. Эме. Жооп туура эмес. Не. Давайте Бегемот эмес. Барбы? Носорог. Носорог эмес. Мен дагы кайталайын, угуп коебуз. Өңү ак, күрөң кызгылтым жана кара, кээси чар. Бирок көп учурларда ак түстүү болот. Түштүк Американын бөксө тоолорунда таралган. Эки туру Гуанака жана Викуния бар. Экөө тең
бакмалаштырылган. Жүнүнөн ар кандай калың кездеме токулат. Көпчүлүк учурларда Лама. азаматсыз, чындыгында эле лама. Биз байкай алабыз, жана барчын жаныбарларды жакшы билет экендигин да байкап турабыз. Азаматсыз. Эмесе кезекти 3-чү жаныбарга берели. Давайте get. Биринчиден болуп Сити командасы. Эме бака Бака эмесе? Айт. Бакабы? Жооп туура эмес. Тең тарапта. Тур. Айт. Кичине. Тоқ. Тоог эмес. Жок. Дагы бир жолу калы. Учурда бул команда биринчиден болуп басты. А мен жөн эле бас койдум. Эмесе сиздердин кезегиңизде. Саздарда көп болот да бул, по-моему. эме каз деп атпайбы? Бака. Каз эмеспи? Каз эмес. Жооп жок. Мен түшүндүрүп кетейин, фактылар тууралуу айта кетейин. Кыргоолдор тукумундагы илбээсин куш. Дене узундугу 35 сантиметрге, салмагы 400-700 граммга чейин жетет. Жону боз, боор жана боор жагы саргыч боз түсүндө болушу мүмкүн. Капталдарында туурасынан кеткен кара сызыктары бар. Айтты. Пингвин? Жок, бул куш. Пингвин да кушка кирет. Бирок байкасаңыздар, мунун дене узундугу, жону боз болгондугун, тумшугу, буттары кызыл. Дал ушу менен аябай өзгөчөлөнөт. Тоо адырлардын сейрек бадалдуу таштак беттеринде жашайт. Таштақ бет. Фламинго деп атты. Фламинго эмес. Евразия, Кавказ, Борбордук Азия, Түндүк Казакстан, Алтай жана башка жерде кездешет. Кыргызстанда 2 түрү бар. Көмүскө жерде уялап 24кө чейин жумуртка тууйт. Бул канаттуунун ширин эти үчүн адамдар аңчылыкка ит, куш, мылтык менен чыгып келишет. Фазан? Жок, тура эмес. Андан тышкары кармоо үчүн кылтак, кылтузак колдонулат. Байкасаңыздар, бул куштун айырмачылыгы эти аябай даамдуу болгон үчүн ага ушундай аңчылык. Кыргоол эмесе? Жок, бул кыргоолдор тукумуна кирет. Акыркы, эгерде таппасаңыздар, мен туура жоопту атап кетейин. Улар? Жок, туура эмес. Бул кекилик, куропатка деп болсо, орусча айткандай таба алган жокпуз. Байкай алабыз тилкелери менен. Дагы бир түрүнүн бири экен. Биз болсо 4-чү жаныбарга кезекти берели. Чычкан. Азаматсыздар, чычкан, жөнөкөй жаныбарлардын бири болчу. Учурда Сити командасы жетишпей калды окшойт деп ойлоп жатамын. Кезекти акыркы жаныбарга берели. Аю. Сити командасы? Аю эмесе? Аю эмес. Тур. Пантера. Пантера эмес. Бирок аябай жакын келе жатасыздар. Дагы бир жолу калы. Пума. Жок, дагы. Байкай алабыз. Чоң мышык. Мышык? Мышык эмес. Айтты. Арстан бул эмес. Арстан эмес. Мен жардам берейин. Жакшылап байкаңыздар, азыр аябай катуу жардам берем. Кызыл китепке кирген жырткыч. Илбирс, албетте, ак илбирс, барс, чындыгында эле жада калса Кыргызстанда да аябай сейрек кездешет жана кызыл китепке кирет. Биз аны сыналгыдан байкай алабыз. Орусча айтканда снежный барс деп аябай жакшы билебиз. Эмесе жаныбарлардын баарын угуп алдык. Биз болсо жыйынтыктайлы. Жаныбарларды тап оюнун алкагында Сити командасы бир жаныбарды тапканга жетишти. Жана AB Production командасы 2 жаныбарды тапканга, 3 кечирим сурайм, 3 жаныбарды тапканга жетиштиңиздер. Чегиртке, лама жана чычканды. Таза жеңиш бул оюнда 1 халва балды биз AB Production командасына бермекчибиз. Жыйынтыктаганда азыркы учурда барабарлашты деп айтсам болот. 2-2 бирдей келе жатасыздар. Биз болсо баарына белгилүү дүйнө жүзүндө жактырган оюндардын бирине өтмөкчүбүз, аталышы крокодил.
Крокодил ойыны 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табуу керек. Алар тамак аштар болушу мүмкүн, жаныбарлар болушу мүмкүн, белгилүү буюмдар. Эң негизгиси ал сөздөрдү кыймылы менен гана көргөзөт. Дене кыймылы менен гана, үн чыгарбастан, сөз чыгарбастан. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Жана эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Жана аябай эле созулуп кетсе түшүндүрмө кийинки сөзгө өтсө болот, бирок сөздүн дагы албетте өз саны бар. Ошол себептен айтып салбаңыздар сөздөрдү, эгерде табылбай калса кайрадан ошол сөзгө келишибиз мүмкүн. Бул оюнду City командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле Дастан кыймылы менен Клара айымга түшүндүрүп бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт сиздерге берилет. Убакыт кетти. Мушук. Симчик. Канаттуу. Башка. Кийинки сөздү сурадым да. Ким? Кир. Чаң. Азаматсыз. Кашык. Кийинки сөздү сурадым да. Клара айым аракет салыңыз. Түшүнбөдүм. Жүгүрүп атат, чуркуп атат. Басып атат. Кийинки сөздү сурадым да. Сумка. Рюкзак. Азаматсыз. Кийинки сөздү дагы сурадым да. Саат. Сөкө. Шакек. Билелик. Блин. Убакыт болчу бүттү. Жана Байкасаңыздар, жол болчу да. Дастан аябай жакшы көргөздү деп айта аламын. Бирок тилекке каршы лампа, шашлык, жол, сыр жана бинт Шашлык болчу да. Жок. Дастан шашлык болчу, жана калса жеп дагы көргөздү. Мен байкай алдым. Эмесе, бирок сиздер чаң жана рюкзак сөздөрүн тапканга жетиштиңиздер. Бул дагы жакшы жыйынтык. Анткени азыр тең тайлашуучулар канча сөздү туура табат экендигин чогуу байкап көрөбүз. Бир жарым мүнөт убакыт кетти. Шашлык? Арбуз, дарбуз. Кон. Азаматсыз. Отуруп көргөзүүгө аракет салыңыз. Следующий. Кийинки сөздү сурадым да. Кийинки сөз. Мүйүз. Үн чыгарбайбыз, мен кабыл албайм, үн чыгарбайбыз. Кийинки сөз. Лента. Карман. Барсетка. Азаматсыз. Крокодил. Азаматсыз. Үн чыгарбайбыз, кабыл албаймын. Кийинки сөз. Сахар. Кофе. Кабыл алам. Кийинки сөздү сурадым да. Обезьяна. Горилла. Убакыт бүттү. Азаматсыздар чындыгында эмне себептен муз жана павлин сөздөрүн өтүп кеттиңиз? Муз көрсөттү көн.
Талба койду. Талба койду. А павлин я не смог бы показать. Бант сөзүн мен кабыл албаймын. Анткени үн чыгардык, ошондуктан түшүнүп коюңуздар. Тилөндүн үнү аябай жакты мага. Аябай жакшы таптыңыздар жана жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Биз болсо крокодил оюнун жыйынтыктайбыз. Буга чейин биринчиден болуп баштап берип City командасы оюндачып берген. Сиздер 2 сөздү туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар Эби Production болсо 4 сөздү туура таптыңыздар, азаматсыздар жана 1 халва балды биз AB Production командасына ыйгарабыз. Жыйынтыктаганда 3-2, биз болсо жыйынтыктоочу оюнга кезекти беребиз. Аталышы оозумдан окуу. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Оозумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси кайсыл сөздү айтып жаткандыгын түшүнүү керек. Экинчиси болсо артикуляциянын жардамы менен гана сөздөрдү айтат жана бул сөздөр биздин экранда пайда болмокчу. Сиздер байкагандай эле наушникти барчын тагынып отурат. Бул оюнду AB Production командасы ачып бермекчи. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Мен болсо музыканы күйгүзүп азыр үнүн чыгаруудамын. Көтөрөйүн үнүн. Убакыт кетти. Мен кара. Маймыл. Бампер. Маймыл. Май. Сары май. Бай. Бампер. Мыл. Маймыл. Макул. Эмкиси. Фрунзе. Внучка. Фрунзе. Фрунзе. И туптура. Эмкиси. Карандаш. Ручка. Карандаш. Карандаш? Да, туптура. Ручка, карандаш. Майрам. Рымда Баштап. Эмкиси. Таш. Таш. Туптура. Эмкиси. Ферма. Рым койгой. Ферма. Эмкиси. Шакарап. Ой, азамат. Шакарап. Эмкиси. Бычак. Туптура. Бычак. Жалгыздык. Сагызган. Жалгыздык. Эмкиси. Белек. Ой, азамат. Таш болгондо. Эмкиси. Болду. Ферма. Бүтө элек? Ферма. Время. Ну, все время. Убакыт бүттү. Эбесе азаматсыздар деп айта аламын. Барчын эч нерсе болгон жок. Анткени музыка бизче болот. Мен ойлопчу, кээ бир учурларда биздин командалар бир дагы сөздү таба албай калышат. Жана байкасаңыздар барчын аябай көп сөздөрдү тапканга жетишти. Ошол себептен мен сурап жатамын, сизге сөздөр угулган жокпу барчын деп? Угулган жок. Анткени музыка бизге чейин дагы угулуп жатты. Эмесе биз азыр кезекти City командасына бермек. Даярбызбы? 1,5 мүнөт убакыт City командасына берилет. Мен болсо биринчи кезекте музыканы коюп, үнүн көтөрөйүн. Убакыт кетти. Тынчтык. Чычкан? Тырмак? Айт. Тынчтык. Шашлык? Тынчтык. Тырмыш? Тынчтык. Айлык? Башка. Кааласаңыз кийинки сөзгө өтсө. Шар. Саат? Чаң? Шал? Шоколад? Нени? Шар. Таш? Шар. Жарык? Шар. Шам? Шар. Шаң? Шар. Шар? Кийинкиси. Пианино. Белек? Кол менен көргөзбөйбүз. Пианино. Белек жок? Кайра айтсаң айт. Пианино.
Пианино. Бельканто. Башка. Алча. 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 Кашык. Ачкыч. Кашык. Ачык. Кашык. Арык. Кашык. Кашык. Ачкыч. Ачык. Кашык. Арык. Кашык. Башка. Кийинки сөз суранды да. Кыл. Кыш. Кыл. Кыз. Кыл. Кыр. Кыл. Кыл. Тыл. Кыл. Блин, Убакыт бүттү. Ё-моё. Азаматсыздар, мен болсо бир нече убакыттан кийин толугу менен оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Биринчи кезекте биз Озумдан окуу оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп бул оюнду AB Production командасы ачыптыр. Жана ачып туруп 6 сөздү туура таптыңыздар, азаматсыздар. Тең тайлашуучулар Сети командасы 2 сөздү туура таптыңыздар. 1 калып алды. Биз AB Production командасына карабыз. Жыйынтыктаганда 4-2. AB Production командасы жеңип кетти. Азаматсыздар жана биздин демөөрчүлөрдөн өзгөчө белектерди кабыл алып коюңуздар. Тилекке каршы чыныгында City командасы алдыда келе жатып, бир эле балл жетпей калды десек болот. Ошол себептен кичинекей болсо дагы биздин демөөрчүлөрдөн белектерди кабыл алып коюңуздар. Айттым беле башталган утат. Анан мен бирок жардамым керек жок болчу, жөн эле. Азаматсыздар. Бүгүнкү биздин студиябызда City командасында Дастан Кубанычев жана Клара Оролбекова келип кетишти. Тең тайлашуучулар AB Production командасында Адилет Арстанбеков жана Барчин Казакбаева. Байкасаңыздар, биздин бүгүнкү эфирибизде чыгармачыл аябай таланттуу мырзаларыбыз жана айымдарыбыз келип отурушат. Ошондуктан ар бирөөңүздөргө мен чыгармачылык ийгилик каалагым келип жатат. Бардык тилектериңиздер орундалсын, пландаштырылсын. Эмесе биздин эфирге өз убактыңыздарды бөлүп, жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Жана телекөрүүчүлөргө дагы өзгөчө рахмат айткым келип жатат. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Жада калса бизди YouTube'дан, албетте Любимый ТВ деп табып Халва шоу теледолбоорунун чыгарылыштарын көрө аласыздар. Кийинки чыгарылышка чейин амандашканча сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум.